Что ты любишь, Нуртин? Шоколадку любишь? Да, Миша. Маму любишь? Миша, да. Да. Помогите, пожалуйста. Я хочу сидеть. Мына дал ушул 4 жаштагы Нурдин аттуу бизден кичинекей мекендешибиз мындан 3 жыл мурда кандын рагына чалдыгып, учурда чет өлкөдө гана жасалуучу операцияга муктаж. Нурдиндин ата-энеси болгон мүмкүнчүлүгүн колдонуп, 3 жыл аралыгынан бери бул илдет менен күрөшүп келишкенин, бирок дарылануу натыйжалуу болбостон улам кайра оору кайталангандыгын айтышууда. У нас выявили рак крови в 2019 году. Да, до этого мы не знали. В протяжении 3 года мы уже лечимся, боремся с этим болезнью. Как-то стараемся. Сами земледелие, не работаем, как говорится. Ну, нам тяжело дается все это. Но мы стараемся. Нам врач сказал, что надо делать пересадку костного мозга в Турции. Нам примерно сумму озвучили, где-то 160 тысяч долларов. Это примерная сумма. Мы сначала дома жили. Когда он заболел, мы в больнице лечились. У нас ремиссия. Мы вышли из ремиссии, мы дома жили. Но как Нурдин постоянно болеет, мы вышли на квартиру. В городе? Нет, у нас дома. В селе. Только наша семья. Но Нурдин продолжал так болеть. Потом в январе мы сдали МОП в Россию. Вышло 5%, но врачи сказали, это норма. Сказали пересдать. Через 3 месяца пришли сдавать, у нас бласты вышли 11. И врачи сказали, только пересадка, операция спасет его. Нет, у нас никаких... На такую большую сумму мы не можем сами. И хотим попросить народу помочь нам. Обращаемся к неравнодушным людям, помочь нам с денежными средствами, чтобы спасти нашего сына. Его живот болит. 2 дня ничего не кушает, только лежит и спит. То живот болит, то голова болит у него. Постоянно круглосуточный капельниц получает. Кыргызстандагы статистикага ылайык, лейкоз же болбосо кандын рагына чалдыккан жаш балдар жылына 40 чукулдайт. Алардын айрымдары химиялык терапиядан кийин жакшы болушса, айрымдары мына минтип биздин каарман сыяктуу оор операцияны башынан өткөрүүгө аргасыз болушаарын дарыгерлер айтышат. Мухамедов Нурдин 2017 жылкы биздин бейтап болот.
Мен бул баланы 3 жыл мурун эң биринчи дарылап баштаганмын. 3 жыл мурун октябрь айында 2019 жылы бизге ал убакта онкология борборуна түшүшкөн. Ушул жалдан которулуп келишкенде, ошол маалда биз бүт бардык изилдөөлөр жүргүзгөндө острый лимфообластный лейкоз Б клеточный деп чыгарылган. Биз ошол тапта эми протокол БФМ протоколу 2002 протокол менен дарылап баштаганбыз. Анан булардын оорусу ошол ковид убагына дагы туш келип калганда, анан ковид менен оорушкан эмес, бирок ошол балдар менен биргеликте чогуу жатып калышкан. Ковид башталарга мурун кори деп коет, ошол инфекция менен дагы эметип калышканда, ошол оорупчу чалдыгып калышкан. Ошол инфекциялар бул ошол биздин балдарга мындайча айтканда жакшы эмес да. Анткени оорусунун кайталанып калышына алып келет, же болбосо общий состояниясындагы баланын как бы жаман кылат да. Анан бизден дарылоого дагы көп мындай жакшы эмелерин тийгизбейт. Ошондой болгон, бирок ага карабастан ремиссия деп коебуз, оорусу тынчып эле, токтоп эле турган да 3 жыл бою. Анан ушу декабрь айынан бери 2021 жылдын декабрь айынан бери ошо энеси көп жазып баштады, көп кайрылып башташты бизге. Көп ооруп атат, вирусный инфекция, ОРВИ деп коебуз. Ошолор менен көптөн эле эметип атат, аяктырсам эле кайра болуп калып атат деп. Бирок ошол маалда да биз деген жамбаш сөгүнөн кан алабыз да, костный мозг. Ошолорун алып контроль кылып турганда бардыгы жакшы эле болчу. Көрсөткүчтөрү бардыгы в пределах нормы болчу. Анан 27-синден где-то бир 20-ларында апасы кайра жазып калды. Кайра ооруп атат, сөөктөрүмдө, мундарымда ооруп атат деп атат. Аябай слабый эле болуп, бат-баттан эле чарчап калып атат деп. Анан мен 27-сине чакырдым. Келгиле көрөлү деп. Ошондон анализди сдавать эткенде анализ анча жакшы чыккан жок. Анан биз жамбаш сөгүнөн кайра костный мозг алганда, ал жерде 11% деп берип атат да. Буга чейин 4%. Вообще норма 5%ке чейин это норма. Бул бала ооругандыктан 11% бул уже рецидив деп эсептелинет да биздечи. Жөнөкөй сөз менен айтканда бул оорусу кайра кайталанып атат азыркы убакта. Анан оорусу кайталанып, биз ата-энесине түшүндүрдүк, ушундай болуп атат, кайра кайталанып атат. Анан мындай биз айта албайбыз да, бул ранний рецидив депчи. Анткени кээ бир балдардыкы 1 айдан кийин, 2 айдан кийин эле кайра кайталанып калат да. Бул бала почти 3 жыл жакшы жүргөн да. Анан бирок деген ошентип кайталангандан кийин противорецидивный деп коебуз, ошондой протоколдорду, химиотерапияны өткөрүшүбүз керек. Андан кийин бул бала пересадкага муктаж да. Пересадка кылыш керек. Бул оорунун себептери аябай эле көп. Точно деген силерге эч ким айта албайт да. Ушундан болду депчи. Ар бирөөнүн башка, ар бирөөнүн ар кандай эметип келишет да. Бирөө айтат, грипп болуп ооруп аткан, анан эле ошондон айыкпай эле мына биз келдик депчи. Бирөө кээ бир балдар мисалы деген аябай мындай чочуп калгандан кийин болот да, ушинтип чочуп эметип калдык элек, ошондон кийин эле ушинтип шалдырап эметип калды деп. То есть точно вот ушул үчүн дегендей жок да, буга көптөгөн себептер болушу мүмкүн. И бактериальная какая-то инфекция, вирусная, стресс тубаса дагы болушу мүмкүн. То есть даже роддомдо кээ бир учурда биз деген ошол жаңы төрүлгөн 1-2 күндүк балага деле врожденный лейкоз деген диагноз коебуз. Бул аябай сейрек кездешчү нерсе, бирок мындай дагы болот. Симптомдор, белгилери бул эң башында бул жөнөкөй гриппке окшош да. Мурдунан суу агат, температура болот, шалдырайт бала, мисалы эч нерсеге көңүлү жок болот. Анан жөнөкөй педиатрларга барышат, алар лечение кылышат, мисалы антибиотик кадимкидей эле. Анан ошол жооп бербейт бала ошол леченияга. Анан общий анализде канды тапшырабыз го, общий анализ крови. Ошондо көп учурда деген уже биздин бластный клетки деп коебуз, ошолор уже чыгып калат да. Бластный клетки. Анан кандын
элементтери, мисалы гемоглобин, анемия болот, лейкоцитоз. Лейкоцитоз бул канды коргой турчу элемент да. Анан ошол көрсөткүч аябай өйдө көтөрүлөт. Ошондо анан тромбоцит деп коебуз, жана жок, тромбоцит деген бул мисалы жыгылганда, кан акканда ошону токтотурчу элемент да. Анан ошолор мисалы төмөн болсо, баланын көп учурда мисалы миелобластный лейкоз деп коебуз, дагы бир түрү бар. Ошолор көп учурда мурдунан токтобогон кан агы берип, анан келишет да. Анан вот ошондой белгилери болот. Көп учурда деп баланы айта албайсың да. Деген азыр лечениянын, противорецидивный леченияны баштадык да. Анан ал мындайча айтканда 5 күндүк эле да, бирок дозалары аябай чоң. То есть бүт клеткалар бул химиотерапия кылганда бул жаман клеткалар менен опухоль клеткалар менен жакшы клеткалар тоже мындайча айтканда өлөт да. Анан алар деген акырындап көтөрүлөт. Анан ал канча калыбына келет, канча убакытта калыбына келет, мен точно айта албаймын да. Анан канчалык эрте акча чогулуп, канчалык эрте алар деген клиникага түшүшсө, ошончо бул жакшы болот да. Ооба, тилекке каршы бизден борбордо жасалбайт мындай эме процедура, мындай операция. Ооба, эң жакынкы мы советуем, конечно, Турцияга депчү, бирок кайсы жерге акча таба алышса, ошол жерге барса болот. Жашагым келет деген 4 жаштагы Нурдендин жашоосунун улануусуна салым кошом деген кайдыгер эмес жарандар төмөндөгү реквизиттер аркылуу жардамга кол суна алышат.